Урматтуу Сооронбай Кожоевич, сиздин мамлекеттин башына туруп күч органдарына көрсөтүп аткан камкорлугуңузга биз ыраазычылык билдиребиз. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаров берилет. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, мен бүгүн мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгү маселеси боюнча сөз баштагым келип турат. Албетте, мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгү мамлекеттин аскердик саясатынан, куралдуу күчтөрдүн даярдыгынан, техникалык жактан камсыздалышынан жана экономиканын туруктуулугунан көз каранды. Бүгүнкү иш-чарадагы дал ушул мамлекеттик коопсуздукка байланыштуу болуп, чек ара кызматы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы техникаларды тапшыруу алдында турабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекеттик коопсуздук чек арадан башталат. Биздин эл жұрт эч нерседен тайманбаган, ар намысы бийик чек арачыларыбыз мекенчегин көздүн карегиндей сактап келишет. Бүгүнкү күндө мамлекеттик чек араны коргоонун ишенимдүүлүгүн арттыруу, чек ара аймагында жашаган мекендештерибиздин бейпил турмушун камсыз кылуу, салттуу коңшулук жана достук мамилелерди бекем сактоо үчүн тиешелүү чараларды көрүү ар дайымкы ишибиз болуп саналат. Ошону менен бирге кылымдар бою ата-бабаларыбыз ынак, коңшу болуп жашап келген ынтымактуу маанайды бекем кармап, келечекте чек ара чыр-чатактарына жол бербөө, региондо тынчтыкты сактоо биз үчүн да, коңшулар үчүн да маанилүү маселе болушу кажет. Бүгүнкү күндө кызматынын ыкчам, чапчаң, кесипкөй болушун талап кылып, ар кандай террористтик, экстремисттик жана башка кылмыштуу элементтердин чек арабыздан өтүп кетишине жол бербөө жаатында олуттуу милдеттерди коюуда. Биз эч качан биринчилерден болуп башка бирөөлөргө катылбайбыз. Бирок катыгын берип келген Манас атабыздын урпактары катары духу күчтүү чек арачыларыбыз берген антына бекем туруп, кынтыксыз кызмат өтөп жаткандыгында эч кимдин шеги жок. Ошентсе дагы, бүгүнкү замандын чакырыктары менен коркунучтарына тийиштүү жооп кайтарууга, аймактагы тынчтыкты сактап, эл журтубуздун коопсуздугун камсыздоого заманбап техникалардын болушу дагы өтө маанилүү фактор болуп саналат. Мына ошондуктан чек арачыларыбызды заманбап техника жана жаңы технологиялар менен камсыз кылууну улантып жатабыз. Чек араны кайтарууда зарыл болгон жаңы чек ара тозоттору, турак үйлөр, учкучсуз учуучу аппараттар, брондолгон техникалар, автоунаалар, алдыңарда тургандай Тигр үлгүсүндөгү тоо таштардан, жолсуз жерлерден өтүү мүмкүнчүлүгү жогору болгон автоунаалар жана башка курал-жарактар сатылып алынууда. Бул жерде мен расмий түрдө айтып коюшум керек, хизметтелип өткөндөрдүн баарын мамлекеттин бюджеттик эсебинен, тагыраак айтканда, буга чейин адат болуп калган мурда колдонулган эски техникаларды эмес, жаңы техникаларды сатып алып жатабыз. Буга чейин аскер техникалары жалангана гранттардын эсебинен жардам катары эски техникалар келип турган болсо, эми мындан ары заманбап жаңы техникаларды өз акчабызга сатып алып турабыз. Өткөн жылы бул багытка бюджеттен 7,5 миллиард сом бөлүнсө, быйыл чек ара коопсуздугун күчтөө үчүн азырынча 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүп жатабыз. Мындан сырткары, аскер кызматкерлеринин жашоо турмушун жакшыртуу жаатындагы иштерди улантуудабыз. Мунун баары Кыргызстан чегин көздүн карегиндей сактоого өмүрүн арнаган урматтуу жоокерлер, силердин мекен үчүн ак кызмат кылам деген демиңерге дем болоруна толук ишенем. Урматтуу мекендештер, дагы бир жакшы саамалыкты, табигый жана техногендик кырсыктар менен күн түндөбөй күрөшүп келе жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык базасынын жаңылануусун дагы баса белгилей кетишибиз керек. Өлкө аймагында жылына 4000ден ашык өрт кырсыгы болуп, анын кесепетинен калкыбыз, мамлекетибиз миллиард сомдун тегерегиндеги материалдык чыгымдарга учуроодо.
материалдык чыгымдагы эч нерсе эмес. Эң өкүнүчтүүсү канчалаган жарандарыбыздын өмүрү кыйылып жатат. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык потенциалын көтөрүүгө атайын өрт өчүрүүчү, авариялык абалдардан куткаруучу инженердик техникалар менен камсыз кылууну мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары карап жатабыз. Өрт коопсуздугун камсыз кылуу максатында Дүйнөлүк банк менен биргеликте ишке ашырылган долбоордун негизинде 5 миллион доллардан ашык акча каражатына 58 даана өрт өчүрүүчү автоунааларын сатып алдык. Мына бүгүн аларды өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырабыз. Бул өрт өчүрүүчү автоунаалар өрт кырсыктарына жана ар кандай өзгөчө кырдаалдарга өз учурундагы ыкчам чараларды көрүүгө шарт түзөт. Белгилей кетсек, былтыр дагы бир өнөктөшүбүз Азия өнүктүрүү банкы менен биргеликте инженердик 85 техника сатып алганбыз. Бүгүнкү күндө алар республиканын бардык аймактарында өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга жана анын кесепеттерин жоюуга колдонулуп жатат. Мындан тышкары, өзгөчө кырдаалдар министрлигине быйыл бюджеттен 300 миллион сомдон ашык акча каражатына элдин коопсуздугун камсыз кылууга багытталган техникаларды жана 2 миллиондон ашык еврого тик учак алган турабыз. Мындай заманбап техникалардын алынышы менен мамлекеттин өзгөчө кырдаалга каршы күрөшүү потенциалы бир топ жогорулай турганына ишенем. Урматтуу чек арачылар жана куткаруучулар, бул жашоодо эң кымбат болуп саналган өмүрү менен ден соолугуна коркунуч жаралгандыгына карабастан, ар намысты туу туткан, мекенге болгон сүйүүсү менен айырмаланган, өз милдеттерин так аткарган ак ниет жарандарыбыз арбын. Алардын сап башында мына сиздер турасыздар. Кыргызстан эли сиздер менен ар дайым сыймыктанат. Баарыңыздарга бекем ден соолук, кажыбас кайрат каалайм. Мекенге болгон ак кызматыңар улана берсин. Түзін! Салтанаттык жүрүшкө! Başlamadı da tabii. Bölükler boyunca 10, Sizleri bongo 10 kadam aralıkta kadam! Da!
Фантазер. Фантазер, будущее свет. Операторлар жақтатып тұрылады. Бұл қашын Поляна сейчас. Есть корпорация. Офис. Интервью мира. Дипломды алып алайыншы.